$39.000 бир аз кеми бар дал ушул 6 сотук жер тилкесиндеги 4 бөлмөлүү толук курулушу аякта элек үй сатылат. Амансыздар бардактуу тез кабардын көрөрмандары, жалпы кыргызстандыктар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүнкү чыгарылышыбызда сиздерге Оштогу Кара Суу районуна караштуу мурунку аталышы Жданов, азыркы аталышы Эркин айылынан сатыла турган дал ушул үй боюнча сөз кылмакчыбыз. Эгерде ким дал ушундай үй издеп жаткан болсо, анда гүл үстүндө гүл болду, издегениңиздер бизден табылды. Бул видеону аягына чейин күзөтүп барыңыздар. Биз сиздерге көчө тараптан даректерин бир көрсөтөлү, андан кийин толук бөлмөлөрүн тартып сиздерге баяндап обзор кылып көрсөтүп беребиз. Бизден алыстабай туруңуздар. Жанагы сатыла турган жер үйгө сиздер Кара Суу базары тараптан чыгып келе жаткан болсоңуздар, мына аталган айылдын тактайчасы, андан сиздер 20 метр өтүп эле сол тарапка ушул көчөгө буруласыздар. Видеонун жүрүшүндө кантип баруу жолдорун көрсөтөм, ага чейин сиздер эгерде Ош Өзгөн трассасы тараптан дагы келсек болобу десеңиздер болот. Мамажан айылын аралап түшүп келе бересиздер. Балчевик айылы бар бул жерде. Андан дальше кетсеңиздер Агартуу, Маданият, Нариман, андан дальше шаарга кирип барасыздар. Ошол жактан дагы келсеңиздер болот. Кыскасын айтканда, жогору жактан келсеңиздер Эркин айылынын чыга бериш жери болуп калат. Жумабаев Төлөн көчөсү. Андан түз кирип барасыздар. Болжол ушул туштагы көчө. Көрдүңүздөрбү? Бул көчөгө түз эле кирип кетпейсиздер. Бул көчө барат дагы, андан кийин оңго солго бурулат. Сиздер солго буруласыздар. Бир 30 метрден кийин дагы оң тарапка бурулсаңыздар, ошол көчө менен кирип барасыздар. Жүрүңүздөр эми. Толук маалыматты ошол үйдүн алдынан берейин. Жанагы биз айткан көчө менен түз келатасыздарбы? Буюрса, бул көчөнүн аталышы Ала Тоо көчөсү экен. Бул жакта көчө тарапта кандай шарттар түзүлгөн десеңиздер, жаратылыш газы келген мына кошуналарга. Буюрса сиздер дагы тартып алсаңыздар, гүл үстүнө гүл, нур үстүнө нур болот. Буюрса шаардагыдай шарттарды түзүп алып, жыргап жашасаңыздар болот. Бул жерде 6 сотук стандарт жердин аянты 20га 30. Үйдүн узун турасын айттык, 10го 11. Эми жүрүңүздөр үй боюнча, бөлмөлөрү боюнча бир катар таанышып чыгалы. Бул жер кире бериш жери экен. Прихожкасы, айланасы тосулат. Андан дальше мына эшик орнотулса, кирип бара бересиздер. Коридору болжол 1,7ге 1,82 болуп калат. Оң жактан баштай берейин. Бул бөлмөгө кире турган болсок, буюрса детский комната, бир терезеси түштүк тарапты карап турат. Анан черный потолок даярдалып калыптыр. Мына таштамайлары ташталып, бирок ылай басыла элек экен. Кам кирпичтен салынган. Эми муну ичинен, сыртынан дегендей, кыскасы утепление кылсаңыздар, буюрса жылуу үйлөрдүн катарын толуктайт. Андан кийинки бул душ туалетти ушул жерге жайгаштырып, шаардагыдай шарттарды түзүп алып, жыргап жашооңуздарды уланта бересиздер. Санузел бөлмөсү, чакан, айнек терезеси орун Андан кийинки тууштагы бул чоң бөлмөгө кире турган болсок, бул зал конок бөлмөсү. Коногуңуздар келсе, ушул жерден тосуп узата бересиздер. Узун турасын айта турган болсок, 6,5-7ге чамалуу. Бул жагы болсо 3,60 чыгат буюрса. Түндүк тарапты караган 2 чоң терезеси орун алган. Эми андан чыгабыз дагы. Бул сол тараптагы бурчтагы бөлмөгө кирсек, ата-энелер уктоочу бөлмө. Бул деле 4,5га 3,5. Бир терезе түндүк тарапты карап турат. Көрдүңүздөрбү? Бардык бөлмөнүн жогорку тарабын карасаңыздар, потолокторуна мына ушундай таштамайлар, такталар ташталган. Демек, ушу ылай бастырганга, кара шубак кылганга буюрса даяр экен. Андан кийинки бул акыркы бөлмөсү, менин кеңешим, сунушум, кухня. Ашкана кылып алсаңыздар болот. Анткени бул жактагы детский комнатага караганда бир аз чоңураак экен. Түштүк тарапты караган терезеси, ашкана эмеректерин чек-чейтип орнотосуздар, стол усулдарды тизип, кенен ушул жерден тамактанып эс алганча олтурсаңыздар болот экен. Көрдүңүздөрбү? Сонун бекен. Буюрса сиздерге насип кылсын дейли. Бул жерде мечит, мектеп, бала бакча бүт бардыгы жакын, андыктан ал жагынан эч кыжалат болбоңуздар. Дээрлик Кара Сууга дагы, шаарга дагы маршруттук каттамдар каттайт. Таксилер дагы каттайт. Эң негизгиси суу светтери бүт бардыгы келген. Көчө тараптагы мына ушул таза сууну дагы сиздерге көрсөтүп коеюн. Мына кранттар тартылган. Сиздер дагы үйдүн ичине чейин тартып алсаңыздар буюрса болот. Бул жакта жаңы курулуштар курулуп, жаңы чек, көчөсү дагы жаңы чек экен, өзү дагы жаңы чек. Жаш үй бүлөлүүлөр бардыгы ушул жерге курулуштарын
куруп буюрса көчүп келе жаткан учуру. Бул жер эми жаңы конуш болот буюрса. Жерлер такталган, кошумча 3 очок тапчан, жана башка чакан сарай курам десеңиз ага дагы место каралган. Жер негизи кеңири. Андыктан чамдаңыздар, сиздерге насип кылсын. Мен анда бул чыгарылышты жыйынтыктадым. Эсин номери экран астында камтылган, ошол номерлерге чалып байланышып келе бересиздер. Кара Суу базарына жакын, андагын айтып коюшум керек. Эгерде сиздер Кара Суу базарында соода тармагында жүрсөңүз, алып сатар соодагери болсоңуз, базарда деги койчу иштеген болсоңуз, анда ушу базарга жакын жерден жер үй издегендер үчүн сонун мүмкүнчүлүк. Келиңиздер, алыңыздар. Жакшылыктар, тояштар өссүн, уул үйлөп кыз чыгарыңыздар. Мына ушул номерлерге чалсаңыздар дагы болот. 0505 04 74 80. Караңыздар. Мен бул чыгарылышты жыйынтыктадым. Лайктан басып, комментарий жазып, ушул аймактардан жер үй издегендер болсо, жора жолдош, тууган урук, тааныштарыңыздарга бул видеону жөнөтүп коюңуздар. Көрүшкөнчө, документтери таза достор. Чала бересиздер.